Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө көптөгөн жарандар официалдуу түрдө никеге турбастан бир гана диний ырым-жырымдар менен жашап жүргөндөр көп. Бул диний ырым-жырымдарды биз жөнөкөй сөз менен айтканда нике кыйдырганбыз деп так айтышат. Бирок юридикалык туура аталышы бул диний ырым-жырымдар. Нике деп бул бир гана официалдуу түрдө никени айтсак болот. Анан бүгүнкү күндө официалдуу түрдө никеге турбастан көптөгөн жарандар бар. Демек алардын көбүнчөсүнүн юридикалык укуктары бузулган, кийин ажырашууга келгенде дагы көптөгөн көйгөйлөр пайда болот. Ошондуктан үй бүлө кодексине өзгөрүүлөр киргизилүүдө. Бул өзгөрүүлөр күчүнө киргенден кийин диний ырым-жырымдарды бир гана официалдуу түрдө никеге тургандан кийин гана уруксат болот. Биринчи мамлекеттик органга барып официалдуу түрдө никеге туруш керек, андан кийин имамга же молдого же башка бирөөгө барып диний ырым-жырымдарды кылдырса болот. Жөнөкөй сөз менен нике кыйдырса болот. Демек ошол өзгөрүүлөр киргенден кийин имам же башка бирөөлөр ошондой диний ырым-жырымдар аткарган адамдар официалдуу түрдө никеси барбы же жокпу текшербестен диний ырым-жырымдарын аткарса, алар жоопкерчиликке тартылышат.